Саламатсыздар. Мен Христиан Рахат. Бүгін сіздер менен исламдын террордук жаратылышы жөнүндө бөлүшкүм келет. Алгач менин бир видеома жазган комментарийга көңүл бурсак. Анткени бул башка комментарийлерден өзгөчө комментарий экен. Анда мындай дейт. Мен деле исламдын кээ бир шарияттарына каршымын. Бирок мен ачык айта албайм. Корком. Исламдын ашкере фанаттары мени талап жеп коюшат дейт. Бул адам орусча айтканда аябаганда искренний же чын дили менен дили таза адам көрүнөт. Анткени оңой менен адамдар өзүнүн коркконун коркуп атса дагы минтип жаза албайт, минтип айта албайт да. Билгиспей жүрө берет, коркпогон сыяктуу болуп. Анткени бул адам жалгыз эле эмес, дагы миңдеген адамдар бар. Исламды туура эмес көргөн, анын көп аял ал дегенин, жихадка бар дегенин, киши өлтүр дегенин туура эмес, бул Кудайдан эмес экенин билет. Бирок ачык айткандан мен исламга каршымын же макул эмесмин деп айтканга кудурети жетпейт. Анткени бул жерде комментарийден окугандай, анда мусулмандар талап жеп коет адатынча. Анткени бул мусулмандын, исламдын жаратылышы да террор, коркутуу, үркүтүү деген. Исламдын негиздөөчүсү болгон Мухаммед өзү ушундай террор менен, коркутуу менен исламды тараткан. Мен аны буга чейин көп жолу айтып келатам. Силерге көргөзүп берейин аны, сөзүм кур болбош үчүн. Мусулмандардын өздөрүнүн сайты sunna.com. Бул жерде Жамиат Тирмизи 26:06 Мухаммед айтып атат: адамдар Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммед анын элчиси деп исламды кабыл алмайынча мен аларды өлтүргөнү жиберилгем дейт. Бул хадис дагы ошол. Сахих аль-Бухари 69:24. Сахих аль-Бухари 392. Бул жерде дагы ошону Мухаммед айтып атат. Адамдар Аллахтан башка Кудай жок, Мухаммед анын элчиси деп кабыл алмайынча мен аларды өлтүргөнү жиберилгем дейт. Жөн эле кабыл албайт, кабыл алып, биз караган кыбланы карап, биз окуган намазды окуп, биз мал сойгондо малды союп, биз эмне кылсак так бизде болуп бермейинче мен аларды өлтүргөнү жибергем дейт. Дагы далилдөө иретинде силер көрүп атасыңар, Сахих аль-Бухари 392. Бул арабча англисчеси. Ушун эле орусчасын өзүңөр да ачып окусаңар болот. Google'га кирип энциклопедия хадисов деп жазсаңар чыгат. Ошол эле мына Сахих аль-Бухари 392. Бул жерде дагы айтып атат Мухаммед: адамдар Аллахтан башка Кудай жок деп исламды кабыл алып, биз окуган намазды окуп, биз караган кыбланы карап, биз мал сойгондой мал союп, эмне кылсак бизде болуп бермейинче мен аларды өлтүргөнү жиберилгем дейт. Ислам ошентип террор менен, коркутуп үркүтүү менен, кылыч менен таңууланган. Аны эми кылымдар өтүп кеткенден кийин азыр адамдар ишенбей атпайбы? Жок, андай тараган эмес. Ислам бизге антип келген эмеспиз, өзүбүз кабыл алганбыз деп. Андай болсо силер исламдын окутуусу боюнча өз эркиңер менен чыга да албайсыңар. Анткени исламдын окутуусунда айтып турат. Мына 68-78. Мына аженде да айтып атат. Мусулманды 3 себеп менен өлтүрсө болот. Биринчиси, эгерде кан каган башка мусулманды өлтүрүп койсо өлтүрүш керек. Зына кылса өлтүрүш керек. Анан аягында если кто-нибудь мына отступает от своей религии, анда өлтүрүп таштагыла дейт. Эгерде ким исламдан чыга турган болсо, анда өлтүрүп таштагыла дейт. Албетте, ушундай дин адамдарды анан коркунучта кармайт. Ошон үчүн ушул жаман киши өлтүрүү, адамдын эркин чектеген коркунучтуу ислам дини анан адамдардын жүрөгүнө жана антип коркунуч салат. Исламга жөнүндө кичине эле сын пикир айтсаң, тетир оюңду айтсаң, ошол замат сени талап жейт жок эле дегенде. Анан ошондон корккондуктан адамдар айла жок, мен мусулманмын деп жүрүшөт. Биз жогоруда комментарий жазган адам жалгыз эле бирөө эмес, миңдеген адамдар бар. Исламды жаман көрөт, жактырбайт, бирок ачык айткандан коркот. Эгер ачык айтса, аны мусулмандар талап жей баштайт. Бул мага толук түшүнүктүү. Анткени мен өзүмдүн башыман өткөн бул. Мен буга чейинки видеомда айтып бердим го.
мен кантип Исага ишенип калгандыгымды. Мен Исанын чындык экенин билгенден кийин кабыл алып Исага ишенейин деген дагы мен үчүн аябагандай кыйынга турду. Анткени билем, адамдар, мусулмандар талап жейт, сени диниңди саттың дейт, кодулайт, бөлөт коомдон. Ошого карабастан анан мен чечим чыгаргам. Чечим чыгаргандан кийин дагы мени көпкө чейин ошол жанагы коркунуч мени кармап жүрдү да. Ачык айта албай ишенгенимди, элдерден кысынып, тартынып, анан убакыт өткөн сайын, улам барган сайын ал Исага болгон ишеним мага күч кубат берип, анан мен ачык айта баштадым. Мен Исага ишенем деп. А дегенде туугандарыма, анан тааныштарыма, досторума баардыгына айтып, анан мен өзүмдүн ишеним аркылуу өзүм бекемделе баштадым да. Кийин өзүм пастор болуп калгандан кийин ишенгендерге куугунтук болуп, өзгөчө өлсө көмдүрбөй сөөктү ары бери сүйрөгөн учурларында алардын укуктарын коргоп, алдыга чыгып, бийлик өкүлдөрүнө барып өзүм айтып алар менен алардын укуктарын коргоп, ал турмак массалык маалымат каражаттарына барып, азаттыкка барып сүйлөп, гезиттин биринчи беттерине чыккан менин сүрөтүм. Ошол жанагы Куланактагы 14 жашар баланын сөөгүн койдурбай ары бери сүйрөгөндө, Бишкекке барып массалык маалымат каражаттарына чыгып сүйлөгөндө. Ошол аркылуу анан менин ишенимим кичинеден бекемдей баштады. Анан азыр силер өзүңөр көрүп аткандай, мен азыр ачык айта алам. Ачык чыгып мен айта алам. Бул ислам туура эмес. Бул коомго жалаң таңуулаган өзүнүн кир окутуусун, жек көрүү, кастык, киши өлтүрүүгүн үйрөткөн дин деп ачык айта алам. Ошондуктан мен силерди жакшы түшүнөм. Мен угуп аткан көптөгөн адамдар бар. Исламды жаман көрөт, бирок ачык айткандан коркот. Биз эмес, Библияны окугандар билет, апостол Петр коркуп кетип Исадан баш тартканда, Исаны римдик солдаттар сабап атканда, апостол Петрга бир аял келип, сен да Иса мененсиңби десе, жок деп коркуп кетип баш тартканда. Анткени ал дагы өсө элек болчу. Анан кийин ал ишенимде өсүп, күч алып, кайраттуулукка бекемделгенден кийин, андан кийин аны Исанын ысмы үчүн айкашканча кадап өлтүрөбүз сени десе дагы, ал өз өмүрүн Иса үчүн берген да, өлүмдөн коркпой. Демек, кайраттуулукка дагы адам кичинеден көнөт, кичинеден машыгат. Мисалы, адам акыл жөндөмүн өрчүткүсү келсе, математик болгусу келсе, ал эмне кылат? Ал эсепти көп чыгарат да. Биринчи оңой эсептерден, анан улам барган сайын татаал болуп отуруп, анан чоң татаал эсептерди оңой чыгарып калат да. Ага машыгуу керек болот. Же адам физически күчтүү болом десе, ал тренажерный залга барат дагы, күнүгө аракет кылат, күнүгө машыгып атып, анан көп убакыт өткөндөн кийин анан күч топтоп, күчтүү адам болуп чыгат. Ошол сыяктуу кайраттуулук дагы бул ички адамдын ички күчтүүлүгү да. Ага дагы машыгуу керек. Адам жөн эле бир заматта эле кайраттуу болуп калбайт. Баарыбыз, биз эмес апостолдор, апостол Петр өзү коркуп кеткен. Анан кичинеден ал машыгып, анан кичинеден көнгөн. Ошондуктан ар бирибиз, мени угуп аткан, же болбосо жанагы комментарий жазган адамга мен кайрылгым келет. Эң биринчи, биз кайраттуу болобуз десек, ачык айтабыз десек, мен мусулман эмесмин дегенди, анда машыгып башташ керек. Эң эле биринчи кадам бул адам өзү отуруп жалгыз чечим чыгарыш керек, ойлонуш керек. Мен ушундай исламга, жек көрүү, кастык, киши өлтүрүүнү үйрөткөн исламга кабыл аламбы же мында жашагым келбейби? Бул туура эмес деп, буга макул эмесминби деген суроону берип өзү ойлонуш керек. Эгерде өзү жок, бул Кудайдан эмес, мен мындай исламга ишенбейм десе, анда өзү ичинен чечим чыгарыш керек. Эң биринчи ичинен өзү. Андан кийин менин видеолорума комментарий жазсаңар болот да. Мен исламдын чыныгы жүзүн көрдүм, мен мындай исламга ишенбейм, мен мусулман эмесмин деп комментарий жазып көнсөңөр болот. Бул жанагы жогоруда мен айткан машыгуунун биринчи кадамдары да. Анткени мен ушуну өзүм басып өткөм. Андан кийин үй бүлө мүчөлөрүңөргө айткыла, мен мусулман эмесмин, мындай исламга мен ишенгим келбейт деп. Андан кийин тааныштарыңарга айткыла. Андан кийин дааватчылар келет. Адатта эшикти тыкылдатып, мечитке барып койгула, чакырып келдик деп. Анан ошолорго ачык айтканды үйрөнсөңөр болот да, мен мусулман эмесмин деп. Алар ошол замат суроо берет, анда кимсиң сен, кайсы динге ишенесиң деп. Анда жооп берсеңер болот. Мен эч кандай динди тутунбайм. Мен светтик адаммын деп. Светтик деген, мен биздин мамлекеттин конституциясын, мыйзамдарын сыйлайм.
светтик мыйзамдарды, адам укугун коргогон, тең укуктуулукту камсыз кылган, сөз эркиндигин, дин тутуу эркиндигин мен толук колдойм дегенди билдирет да. Мен ошондой светтик адаммын деш керек. Молдакелер интернеттен сүйлөп калышат го. Жана Куранда бир аят бар. Ал жөнүндө да балким кийин айтып берермин. Ага азыр токтолбой эле коеюн. Динде мажбурлоо жок деген. Ошол суроо, ошол аятты өздөрүнө суроо берсеңер болот. Динде мажбурлоо барбы же жокпу деп. Алар албетте, жок, динде мажбурлоо жок десе, анда мени мажбурлабагыла. Мен мусулман эмесмин. Мен светтик адаммын деп айтсаңар болот да. Ачык. Анан кийин өзүңөрдү машыгып, ошол өзүңөрдүн кайраттуулукка толуп, анан мен мусулман эмесмин, мен светтик адаммын дегенди ар бир адамга ачык айта алгыдай болгондон кийин, ошол деңгээлге жеткенден кийин, анан өзүңөр чечим чыгарсаңар болот. Кайсыл Кудайга ишенесиңер же ишенбей коесуңарбы таптакыр. Ал ар бир адамдын ички дүйнөсү. Адамдын ички дүйнөсүнө эч ким кол салып таңуулаганга, мажбурлаганга акысы жок. Аны исламда эле могу Мухаммедке окшогондор таңуулайт. Хадисин окуп бербедимби? Аллахтан башка Кудай жок. Мухаммед аны элчи деп кабыл албасаң мен сени өлтүргөнгө келдим деп. Аны ошол Мухаммед жана анын жолун жолдоочулар гана айтат. Болбосо азыр 21-кылымда ар бир адам өзү чечим чыгарып, анан айтыш керек да, жок, мен мусулман эмесмин деп. Анан ошол ишенимде, ошол мен светтик адаммын деген ишенимде өзүн машыктырып, кайраттуулукка көнүш керек да. Эгерде азыр биз мен мусулман эмесмин, мен светтик адаммын деген сөздү айта албасак, анда Афганистандын кейпин кийерибизге аз эле калды. Мен буга чейинки видеомдо көргөзүп бердим эле го. Афганистанда талибандар кантип казактарды мусулман кылып таштаган. Афгандык эмес, мусулман кылып салган. Анткени аларга Афганистандын салт санаасын, үрп адатын таңуулаган жок. Аларга исламдын жоболорун таңуулап атат. Эркектердин сакалын өстүрөсүң, дамбалды кийесиң биздей намазды окуйсуң, биздей кыбланы карайсың, аялдардын бүт чүмкөп паранжы тагынасыңар, исламдын жобосуна ылайык музыка укпайсыңар, домбура чертпейсиңер деп домбурасын талкалап, баарын участковый молдолорун коюп, анан көзөмөлгө алат да. Эгерде биз азыр мен мусулман эмесмин деп, эгерде мусулман болгубуз келбесе, ошол ички оюбузду ачык айта албай коркуп жүрсөк, анда Афганистан болорубузга аз калды. Аз күндө Афганистан болобуз. Эгерде Афганистандын кейпин кийбейбиз, андай болгубуз келбейт десек, анда ачык айтканды үйрөнөлүк. Бир кезде жогоруда айткандай мен дагы ошентип коркуп жүрчүмүн, анан кичинеден Кудай мага кайрат берди. Үйрөттү да мени, көнүктүрдү. Мен дагы ар бириңерге ушуну каалайм. Ар бириңер ушул кайраттуулукта, өзүңөрдүн оюңарды ачык айтканга үйрөнсөңөр дейм. Мен түшүнөм, ар бир адамдын эң эле баалуу нерсеси бул өмүр. Адам эгерде ооруп калса, ал оорудан айыгыш үчүн болгон байлыгын берет. Үй, мал, мүлкүн сатып, эптеп ошол ден соолугумду ордуна келтирип дагы жашасам экен дейт. Адам үчүн эң эле кымбат нерсе өмүр да, ал бир эле жолу берилет, анан кайталангыс, ал кайра кайталанбайт, кайта берилбейт, бир эле жолу берилет ал өмүр. Ошол өмүр баарынан кымбат. Анан өмүрдү сакташ үчүн адам баарына макул болот да. Мухаммед бузуку ал билген адам үчүн эң эле кымбат нерсе бул өмүр экенин. Анан ошондуктан ошол эң эле больной точкасы же болбосо өмүрүнө кол салганда, сен кабыл аласың исламды, кабыл албасаң жаныңды сууруп алам деп, өлтүргөнү жиберилдим мен деп. Анан корккондон адамдар анан баш ийип бергенде макул. Анткени өмүрдөн баалуу, өмүрдөн артык эч нерсе жок да адам үчүн, жан үчүн. Бирок ошол өмүрдөн дагы баалуу, өмүрдөн дагы бийик турган бир гана Иса Теңирге болгон ишеним. Ошон үчүн жана мен мисал келтирген апостол Петр башында коркуп кеткен да Исадан баш тартып. Бирок кийин аны өлтүрөбүз деп өлтүрүп атса дагы такыр баш тартпаганга, өмүрүн бергенге эмне себеп болду? Эмне күч берди? Иса Теңир күч берди. Өмүрдөн дагы баалуу турган бул бир ганакей Иса Теңир. Ошон үчүн Исага ишенген баардык адамдар Исадан баш тарт десе, баш тартпай ошо өлүмгө даяр болушкан да. Апостолдордун баарысы, апостол Иоанндан башкасы, бирөөнөн башкасы бүт ошондой мученический өлүм менен өлгөн да. Анткени баарын ушинтип кыйнаса дагы Исаны жогору туткан да. Анан
мен силерге кеңеш бергим келет. Исаны кабыл албаган адамдар жок дегенде мен мусулман эмесмин, мен светтик адаммын дегенде айта алган деңгээлге жетсеңер дейм. Ал эми машаякчыларга болсо Исага ишенгендерге айткым келет. Бизге биздин өмүрүбүздөн да артык турган эмне бар? Ким бар? Бул биздин Исага болгон ишенимибиз да. Ошол Иса Теңир баардыгыбызга күч берсин. Ушул адамдын эркин чектеп, кыйнап, өлтүрөм деп коркутуп, исламдан чыгам десең анда да өлтүрөм деп коркуткан жиркеничтүү жаман ислам деген динге каршы турганга Кудайым ар бириңерге күч кубат берсин деген ой тилек менен бүгүнкү маегибизди аяктайлык. Эмкиде жүз көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.